Улан Бердибаев жора жолдошторунун арасында эбегейсиз сый урматка ээ. Ал эркинин күчтүүлүгү менен айырмаланып, муктаж адамдарга жардам берүүдөн эргүү алат. Каарманыбыз жогорку билимдин ээси жана учурда өзүнө жаккан иш менен алек. Төрөт маалында моюн омурткасынан алган жаракаты Улан Бердибаевдин майып болушуна себеп болгон. Ата-энеси бала өзүн кем сезип калбаш үчүн бар күчүн жумшап, орто мектепте бүтүрткөн. Так илимдерге жакын каарманыбыз өзгөчө математика сабагын сүйүп окуган. Апасынын айтымында Бердибаев достукка бекем жана туруктуу. Ушул уулумдун аракети чоң болду да, ушул эмеге элдин арасында эле жүргөнгө аракет кылды абдан. Бул спорт залга эле барып өзүмдү эметип, жана тренажерный залдар пайда болбодубу. Азыр тренажерный залга бара баштадым. Колунан эме болсо, жардам керек болсо, болгон аракетин жасап ушуларга жардам берет да. Каарманыбыз 8-класстан тарта атасынын сунушу менен спорт дүйнөсүнө баш баккан. Жылдар аралыгында эркин күрөш, джиу-джитсу, эрежесиз эр уруш сыяктуу спорттун көптөгөн түрлөрүнүн өзүн сынап көргөнгө жетишкен. Чогуу машыккан достору жигиттин өжөрлүгүнө, духунун күчтүүлүгүнө таң беришет. Уландын дүйнө таанымы, билим деңгээли мени ушул күнгө чейин таң калтырып келет. Ушунчалык акыл парасаты бийик адам. Ал эми машыгуу жагына келсек, башка адамдар сыяктуу эле бүт көнүгүүлөрдү жасайт. Жада калса, олуттуу каршылаш деп айта алам. Учурда Улан Бердибаев соода тармагында эмгектенип, тапкан каражатынын бир канча бөлүгүн кайрымдуулукка жумшайт. Айрыкча пандемия маалында калктын аялуу катмарына дары-дармек, тамак-аш алып берип жардам көрсөткөн. Каарманыбызды Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбагандыгы түйшөлтүп келет. Алардын укугун коргоо үчүн парламентке баруу чечимин кабыл алдым дейт талапкер. Көптөгөн партиялардын ичинен эл үмүтүнүн өзгөчөлүгү, анын курамында эски саясатчылардын жоктугунда, тизмеде көптөн бери кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келген жаш ыктыярчылар бар. Партия мүчөлөрү мамлекеттик деңгээлде жардамга муктаж болуп, бирок унутта калган адамдарга каралышып келет. Улан Бердибаев Эл үмүтү партиясы элдин ишенимин актаарына ишенет жана аны колдогондордун баарын шайлоо участкасына келип номер 18ге добуш берүүгө чакырат. Бул Улан Байке эң күчтүү биздин арабызда эң күчтүү талапкер ушул. Эң күчтүү талапкер ушул. Канча деген адам болсо, ушул жерде көрүнбөстүктөн, канча деген адам болсо, ушул адамдар, мына Байкебиз өзү бир ой албай, канча деген адам ушул Байкеге жазышат. Көп деген мактоо болсо, бүт жанагындай атайын болсо, больницаларда, интернаттардан ушул Байкебизге жазат. Бизде тамак жок калды, нан жок калды деп ушул Байкебиз жүрөт. Бүт барына жардам берип, өзүндө көрүп, бул Байкебиз үчүн биз жаныбызда болобуз. Биз Байкебиз командабыздын эң түптөгөн ушул адам. Сизге чоң рахмат. Сиз аябай күчтүү адамсыз, Улан Байке.